Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагы боюнча 5-класстын материалында берилген Кыргызстандагы археологиялык эстеликтер деген теманы мен Мурзаев Сыйынали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Сабактын максаты Кыргызстандагы археологиялык эстеликтер жөнүндө маалымат алабыз. Археологиялык эстеликтер тарыхтын бир бөлүгү экенин аңдап билеткенбиз. Заттык маданий эстеликтерге аяр мамиле жасап, кийинки муунга өткөрүп берүү керектигин билет экенбиз. Алгач эле үй тапшырманы текшерүү максатында силерге суроолор жана тапшырмалар деген бөлүк берилген. Бул жерде биринчисине көңүл бурсак, байыркы гректер эсептеген 7 кереметтин кайсынысы бүгүнкү күндө сакталуу дейт. Албетте балдар, бул пирамидалар болчу. Археологиялык изилдөө жана казуу иштери Кыргызстандын аймагында кайсы мезгилден баштап жүргүзүлүүдө? Туура таптыңар. 20-кылымдын экинчи жарымынан баштап. Байыркы акча тыйындар кайсы тарыхый булакка кирет? Бул деле туура. Буюм булагына кирет. Азаматсыңар балдар. Археологиялык эстеликтер жөнүндө түшүнүк. Археологиялык табылгаларга караганда, Кыргызстандын аймагында адамдар байыртадан эле мекендеген. Адамдар жашап өткөн доорун байыркыдан калган буюмдар аркылуу билишет. Адам баласы өз эмгегинен жаратып калтырып кеткен бардык нерселер археологиялык эстелик деп аталат. Археологиялык эстеликтерге алгачкы адамдардын турак жайлары, мурда колдонгон буюмдары, аска таш бетине, териге, металлга түшүрүлгөн сүрөт оюлары, көрүстөндөр, мазарлар, балбал таштар, ташка түшүрүлгөн жазуулар, тыйындар, күмбөздөр, мечиттер жана башкалар кирет. Алар археологиялык маданий катмарда сакталат. Кыргызстанда жогоруда аталган археологиялык эстеликтердин бардык түрү кездешет. Таш дооруна таандык археологиялык эстеликтер Баткен аймагындагы Айдаркен кыштагына жакын жайгашкан Селүңкүр, Нарын аймагындагы Онарча суусунун жээгинен, Текесекири күңкүрүнөн, Ысык көлдөгү Тосор суусунун боюнан табылган. Ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Кожо Бакырган сайдан, Сары Жаздагы Ак чуңкур үңкүрүнөн, Чүй өрөөнүнүн Григорьевка дөңсөөсүнөн, Аламүдүн суусунун жээгинен, Токмок шаарынын айланасынан, Алай тоо кыркасындагы Даңгиректере капчыгайынан кездешет. Болжол менен биздин заманга чейин 5-миңжылдыкта Орто Азияда жез кени өздөштүрүлө баштап, жезден эмгек куралдары жасалган. Жез кендерин казып алуунун издери Оштогу Ноокат айылына жакын жерден Чаткал жана Кетментөө өрөөндөрүнөн табылган. Коло иштетүү менен адамзат коомунда ири өзгөрүштөр башталган. Коло доорунда жашаган адамдардын жашоо турмушу элестетүүчү көп сандаган археологиялык эстеликтер Чүй, Кочкор, Ысык көл, Алай, Кетментөө өрөөндөрүнөн табылган. Коло дооруна таандык аскага тартылган сүрөттөрдү Тогусторо өрөөнүндөгү Саймал таш
Оштогу Сулайман тоо жана Араван кыштагына жакын Дулдул ата мазарынан кездештирүүгө болот. Мунаралар жана чептер. Орто кылымдагы маанилүү эстеликтердин катарына мунаралар кирет. Мунаралар ислам маданияты келгенден кийин курула баштаган. Алар элди намазга чакыруу үчүн азан айтуучу жана кербендерге түнкүсүн жол көрсөтүүчү маяк катары кызмат өтөгөн. Мунаралардын башына чырактар илинип, түнкүсүн күйүп турган. Орто Азияда, анын ичинде Кыргызстанда мунаралар адегенде чийки кыштан курулуп, анын башына чыгуучу тепкичтери айлана түрүндө сыртына салынган. 9-кылымдан баштап мунаралар бышкан кыштан курулуп, тепкичтери ичине жасалган. Токмок шаарына жакын жердеги Бурана мунарасы архитектуралык чоң эстелик катары бааланат. Ал 10-кылымда курулган. Алгачкы бийиктиги 40 метрге жеткен. Азыркы учурда анын бийиктиги 24 метр. Экинчи мунара Өзгөн шаарында жайгашкан. Бул мунара 11-кылымга таандык. Учурунда анын бийиктиги 45 метрге жакын болгон, азыркы бийиктиги 27 метр. Бул мунаранын жанындагы ошол доорудо курулган 3 күмбөз да маанилүү эстелик катары бааланат. Бул архитектуралык эстеликтер Караханит мамлекетинин мезгилине тиешелүү. Өлкөбүздө 10-12 кылымдарга таандык Нарын өрөөнүнүн Актала аймагынан орун алган Шырдакбектин чеби жана Кокон хандыгынын доорунда Чоң Алай өрөөнүндө курулган Дарыоткоргон чеби сыяктуу чептердин калдыктары бар. Шырдакбектин чеби сакталып калган дубалдарынын бийиктиги 6 метрге барабар. Чептин дубалдарында, бурчтарында жана эшиктеринин туштарында мунаралары болгон. Эшиктери түштүктү жана батышты карайт. Мунаралардын бооруна жаа атуу үчүн атайын тешиктер жасалган. Чепти айланта туурасы 20 метр келген терең канал казылган. Өз мезгилинде ага суу толтурулган. Күмбөздөр жана кербен сарайлар. Эстелик куруу маданияты кыргыздарда жүздөгөн жылдар мурда эле башталган. Мисалы, Манастын күмбөзү, Өзгөндөгү 3 күмбөз, Шахвазил күмбөздөрү алсак болот. Шахвазил күмбөзү 11-14 кылымдарга таандык. Алабука районундагы Гүлстан кыштагында жайгашкан. Күмбөз чарчы формада, бышкан кыштан тургузулган. Дубалынын калыңдыгы 163-167 см, бийиктиги 15,37 метр. Күмбөздүн түндүк жагында 3 эшиги, батыш жагында кичирээк бир эшиги бар, терезеси жок. Күмбөздүн ичи оймо чиймелер менен кооздолгон. Таластагы Манастын күмбөзү дагы мына ошолордун катарына кирет. Атбашыдагы Ташрабат кербен сарайы жалаң жалпак таштардан салынып, бүгүнкү күндө дүйнө элинин туристтерин кызыктырган уникалдуу жайга айланган. Ал Атбашы кыштагынан 80 км алыстыкта жайгашкан. Имараттын бийиктиги 20 метрдей, 31 бөлмөдөн турат. Орто кылымдарда Улуу Жээк жолунда соодагерлер менен саякатчылардын дайыма токтоп өтүүчү жай болгон. Кыргызстанда 5000ден ашуун ар түрдүү эстеликтер бар. Алардын 2000ден ашууну мамлекеттик кароого алынган.
Кыргызстандагы археологиялык эстеликтердин табылышына жана изделишине көптөгөн окумуштуу изилдөөчүлөрдүн археологиялык эмгектери зор. Силер үчүн үйгө тапшырма берилет. Биринчиси, сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө. Археологиялык эстелик: мунара, күмбөз, кербен сарай, балбал таш. Өзүңөрдү текшергиле. Суроолор бар. Биринчи суроо: археологиялык эстеликтер жөнүндө эмнени билдиңер? Кыргызстанда кандай археологиялык эстеликтер бар? Атап бергиле. Акыркы суроо: Кыргызстанда мунаралар кандай максаттарда салынган? Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.